Бир жолу Дөөт кошунасынын сулуу аялын көрүп калып, башка бирөөнүн аялы экенине карабастан, аны менен жатып, аялдын боюна бүтүп калган. Бул маалда аялдын күйөөсү согушта болгондуктан, аялынын кош бойлуу болуп калышы анын ала жипти аттаганынын далили болмок. Күнөөсүн жашырыш үчүн Дөөт анын күйөөсү Урийди согуштан алдыртып келген. Бирок Урий жеңиш орномоюн аялы менен жатпай турганын айткан. Ошондо Дөөт Урийди согуштун кайнап турган жерине жөнөтүп, ошол жерде өлүш үчүн жалгыз калтырууну буйруган. Дөөттүн мунусу биринчисинен да жаман күнөө болгон. Дөөт мунун жазасын албай койгон жок. Анткени Дөөттүн бул кылганы Теңирдин алдында жийиркеничтүү эле. Ушуга чейин Дөөт жалаң жеңүүчү болгон. Бирок ушул учурдан баштап анын жашоосунда жалаң көйгөйлөр башталды. А сиз кайсы бир күнөөңүз үчүн жазаланбайм деп ойлойсузбу?